Административдик аймактык реформанын алкагында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам 30 августтан тарта күчүнө кирет. Анда өлкөдө административдик аймактык бирдиктердин чектери өзгөрүп жаткандыктан шаардык жана айылдык кеңештер таркатылат. Августтун аягында же сентябрдын башында жалпы Кыргыз Республикасы боюнча жергиликтүү кеңештин баары таркатылыш керек да. Болжомол ушу жаңы шайлоолор болсо Кыргыз Республика боюнча 17 ноябрга коюлушу мүмкүн да. Ошондой эле мыйзамга ылайык жергиликтүү кеңештин депутаттарынын мөөнөтү 5 жылга чейин узартылган. Учурда бул көрсөткүч 4 жыл. Шаардык кеңештер пропорционалдык система менен эле калды. Бирок ошол жерден 7%дан 5%га чейин төмөндөп кетти да, бул порогчу. Бул жакшы көрсөткүч. Мисалы кичинекей саясий күчтөргөчү. Бишкек менен Ош шаардык кеңештерге ошондой эле мурдакыдай эле 45 мандат калды. Айылдарда болсо мынакей ошо 6000ге чейин 11 мандат, 6000ден 20000ге чейин болсо шайлоочулар, ал жерде 21 мандат, 20дан жогору 31 мандат болду. Белгилей кетсек, өлкөдө аймактарды ирилештирүү процесси жүрүүдө. Буга чейин 452 айыл аймактары муниципалитет болсо, азыр алардын саны 235ке кыскарды. Талдоочулардын айтымында, бул аракет каржылык жана кадрдык ресурстарды натыйжалуу башкаруунун бирден бир жолу. Негизинен административдик аймактык реформа бизге керек болчу. Бул көптөн бери көйгөй болуп келаткан, бул башталгыч болуп атат аймактык реформанын. Мындан кийин дагы карап, кайсыл жакшы жактары бар, кайсыл жерде кемчиликтер бар, ошол жактарын карап дагы андан нары дагы кадамдарды таштаса болот. Эске салсак, административдик аймактык реформа пилоттук түрдө 2022 жылы Ысык көлдүн бир Нарын облусунун 5 районунда жүргүзүлгөн. Ал эми былтыр мамлекет башчысы Садыр Жапаров тиешелүү жарлыкка кол коюп, анын негизинде өлкөнүн дээрлик бардык райондорунда айыл аймактарынын көпчүлүгү ирилештирилип, жаңы аталыштарга ээ болгон. Реформанын негизинде Бишкек жана Ош шаарларынын аймактары да кеңейген. Акмарал Сабаттар, Скелдик Өкүлбеков, Ала Тоо 24.